Ободы Лондон, BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Ная Сашматов. Кытайлык дарыгерлер өлкө боюнча тарап жаткан жаңы вирус адамдан адамга жугушу мүмкүн экендигин тастыктады. Иракта кайрадан шайлоолорду өткөрүүгө жана коррупцияны оздуктоого чакырган демонстрациялар учурунда каза тапкандардын саны өсүүдө. Залкар манасчы Сапарбек Касманбетовду түбөлүк сапарга улуу дастан менен узатышты. Окумуштуулар Кытайда тарап жаткан жаңы вирус адамдан адамга жугарын аныкташты. Дем алууну кыйындаткан вирусту 200дөн ашуун адам жуктуруп алганы жана андан 4 адам көз жумганы белгилүү болду. Мындан сырткары вирус жуктурган учур Жапония, Таиланд жана Түштүк Кореяда да катталган. Бул боюнча Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму аптанын аягында шашылыш жыйын өткөрөт. 2019 nCoV деген ат менен белгилүү жаңы вирус кишиден кишиге жугаруу белгилүү болду. Вируска кабылган 200дөн ашуун бейтаптын көпчүлүгү Ухан шаарында болгону аныкталды. Вирустун жайылышын токтотууга болгон аракеттер башынан көрүлгөнү менен вирус жуктурган учурлар эми Шанхай, Шэньчжэнь жана башкалар 5-нде дагы катталганы маалым болууда. Мындан сырткары Жапония, Түштүк Корея жана Таиландда вирус жуктурган учурлар аныкталганы маалым болду. Ушул күндөрү өлкө боюнча миллиондогон адамдар узак жол жүрүп, Кытайдагы жаңы жыл майрамын белгилөөгө даярданып жаткан учур. Ал жыл сайын болуучу дүйнөдөгү эң чоң миграция жараяны болгондуктан вирустун тарап кетүү коркунучу бар. Австралия жүргүнчүлөрдү сканерден өткөрөрүн маалымдады. Сингапур, Гонконг, Жапония жана АКШнын Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк шаарларындагы ушундай чараларга бараарын жарыялады. Кытайдын президенти Си Цзиньпин адамдардын коопсуздугу жана саламаттыгы башкы приоритет экенин айтып, вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн чечкиндүү аракеттерди жүргүзүүгө буйрук берди. Ухан шаарында вирус чыккандан кийин бийлик эпидемия тууралуу дароо Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна, тиешелүү өлкөлөргө, аймактарга жана уюмдарга маалымдады. Кытай алар менен тыгыз байланышта болуп, маалыматты коомчулукка жеткирүүдө, вирустун тарашын алдын алуу жана дүйнөдө саламаттык коопсуздугун камсыздоо үчүн биз тараптар менен чогуу кызматташабыз. 2000-жылдын башында Кытай өкмөтү коронавирустун жайылган масштабын жашырган деп сынга кабылган эле. Аталган вирустан улам 700дөн ашуун адам көз жумса, көпчүлүгү азиялыктар болушкан. 2013-жылы катталгандай коронавирус кантип көп адамга жугарын толук билбейбиз. Албетте, биз адамдарга көз салып, вирустун генетикалык анализдерин текшерип жатабыз. Бирок жаңы вирус жакын байланышта болгон адамдардын арасында гана тарабастан, калпысынан көп кишиге жугары аныкталса, анда тынчсызданууга негиз болот. Кытай өкмөтү жаңы вирустун тарашына кандай реакция кылып жатканын ачык билдирип жаткан чакта, вирусту жуктурган адамдардын саны болжомдуу алгандан дагы көп болушу мүмкүн деп тынчсызданууда. Кытайдагы жаңы вирус бир адамдан экинчи адамга жугары аныкталды. Ушул жана башка орчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. Иракта демонстранттар өлкөдө кайрадан шайлоолорду өткөрүүгө жана коррупцияны оздуктоого чакырган акцияларын улантууда. Митингге чыккандардын басымдуу бөлүгү жаштар. Алар Америка менен Иранды өлкөнүн ички ишине кийлигишүүсүн токтотсо экен дешет. Протест өткөн айлар учурунда коопсуздук күчтөрү тарабынан 500дөн ашуун адам өлтүрүлгөн. BBC'нин жакынкы чыгыштагы кабарчысы Квентин Сомервиль жана оператор Ник Миллард Багдадтагы окуяларга көз салууда. Ирак туңгуйга кептелди. Өлкөнүн жаштары бир нече айдан бери көчөгө чыгып, эски саясатчыларды бийликтен сүрүп чыгууну көздөп турушат. Ирактыктар өкмөт аларды укпай жатканын айтууда. Ошондуктан жаштар башкала Багдад жана өлкөнүн башка шаарларындагы көчөлөрүн бууп, өзүнүн бийликке жеткирүүгө аракеттенүүдө. Алар талаптар аткарылмайынча нааразылык акциялар улана берерин айтышууда. Демонстрациялардан улам мурдагы өкмөт отставкага кеткен. Бирок бул кадам жаштарга жетишсиз болду. Биримдиги жок өлкөдө суннит, шиит, христиан, бай жана кээдей тургундар бир муштумга бирикти. Биз Европа, Америкадагы өлкөлөрдөгүдөй жашоону каалайбыз. Бийликке Иран, Сауд Арабиясы же Кошмо Штаттары колдогон кишилер эмес.
ачык, адилеттүү саясатчылар келишин каалайбыз. Өкмөт алмашса дагы Ирактагы бийлик системасы өзгөргөн жок. Октябрь айынан бери демонстрациядагы кагылышуулардан 500гө чукул киши каза тапты. Аларды коопсуздук кызматкерлери же Иран колдогон куралчан топтор өлтүргөнү айтылууда. Эми жаштар жолдорду бууп, өлкөдөгү кыймылды толугу менен токтотууну көздөп турушат. Андан тышкары демонстранттар шайлоо өткөрүп, жаңы премьер-министрдин келишин талап кылышууда. Ирактыктар максатына жетиши ыктымал, бирок азырынча күрөш уланууда. Коопсуздук кызматкерлери менен демонстранттар кагылышып, полиция аларды таратуу аракетин көрүп жатат. Азырынча көздөн жаш агызган газ колдонулууда. Ирактыктар АКШ менен Иран алардын өлкөсүндө салгылашып жатканына дагы нааразы. Демонстранттар экөөңөр тең кара жерге киргиле деп кыйкырышууда. Дүйшөмбү күнү 3 жаш демонстрант каза тапты. Алардын ысымы эскерүү дубалына жазылат. Ирактагы нааразылык акцияларда өтө эле көп киши мүрт кетти. Сафа Ал-Сарай алардын бири эле. Ал өз өлкөсүндөгү коррупцияны жоюп, биримдикти каалаган. Идеалист Сафа символго айланып, анын жүзү Ирактын көчөлөрүнө түшүрүлүүдө. Колунда Ирактын туусу гана болгон Сафага полиция ок чыгарганын анын бир тууганы айтып берди. Сафа сүрөтчү, акын болчу. Ал Иракты сүйүп, өмүрүн өлкөсүнө берди. Биз анын кадамына таң калган деле жокпуз. Биз дагы өлкөбүзгө өмүрүбүздү берүүгө даярбыз. Эми демонстранттар алардын кыймылын башка топтор өз кызыкчылыгына пайдаланып кетпесин деп тынчсызданышууда. Иракта бийлик, диний ишеним, саясат жана чет мамлекеттердин кызыкчылыгы аралашып калган. Ага карабастан активисттер көчөгө агылып, жаңы Иракты куруу мүдөөсүнөн арылган жок. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүн президент Трампка импичмент жарыялоо боюнча сот жараяны башталат. Жараян кызмат ордунан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айыптоолорго карата добуш берүүгө 1 апта калганда башталгандай. Ал ноябрда өтчү шайлоодо кайра шайланышы үчүн атаандашы Джо Байденге каршы далилдерди чогултуу боюнча Украинаны мажбурлап, аскердик жардамды кечиктирген деп айыпталууда. Трамп айыптарды четке кагып келет. Мьянма өкмөтү түзгөн топтун билдиришинче, аскерлер Рохинджа мусулмандарына каршы геноцидке барган эмес. Бирок алар аскердик кылмыштарды жасашы мүмкүн. Аталган топ 2017-жылы Ракхайн штатында болгон операцияны иликтөөдө. Анда 700 миңден ашуун адам башка жакка көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Адам укуктарын коргогон уюмдар муну актануу аракети деп атап, баяндаманы четке кагышкан. Мексика бийлиги борбордук Америкадан АКШга кирүүнү каалаган жүздөгөн мигранттарды токтотуп калганын жана документтери жок чет элдиктерди өз өлкөлөрүнө жөнөтөөрүн айтты. Мексика менен Гватемаланы бөлүп турган дарыядан өтүп келген мигранттарды коопсуздук күчтөрү кайтарып турат. Кытайда сот Интерполдун мурунку жетекчиси Мен Хун Вейди коррупция беренеси боюнча айыптуу деп таап, 13,5 жылга абакка кести. Ал башпаанек алган Франциядан Кытайга келип, дайынсыз болуп кеткен эле. Хунвей Кытайда коопсуздук боюнча министрдин орун басары болуп турган чакта пара алганын мойнуна алган. Таиланддын конституциялык соту өлкөнүн эң чоң оппозициялык партиясынын таратылышына каршы чечимин чыгарды. Партия монархияга каршы чыккан жана эл аралык тараптар менен жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өз таасирин өлкөгө тийгизген деп айыпталган. Алар өткөн жылкы жалпы шайлоодон кийин парламентте эң көп орундарды ээлешкен. Келечектин партиясы деп аталган партия мындан башка 20дан ашуун сот иштерине туш болуп, аягында таратылышы да мүмкүн. Залкар Манасчы жана Төкмө акын кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишбер Сапарбек Касманбетовдун сөөгү жерге берилди. Коштошуу зыйнатында шакирттери манас айтып, улуу дастан менен узатты.
ай жүзүң гана будут. Залкар талант Сапарбек Касмамбетов өмүрүнүн аягына чейин манасчылык жана төкмөлүк өнөрдү даңазалап, шакирттерине кеп кеңешин айтып өттү. Коштошуу зыйнатында шакирттери манас айтып, манасчыны улуу дастан менен узатты. Манас эпопеясын биринчи жолу айткан романдын ырчуулунан берки кээни жана улуу манасчылардын салтын улап келди. Бул бизге улуу мурас. Кошойду өзүнчө дастан кылып, Жарманасты өзүнчө дастан кылып, Билерикти өзүнчө дастан кылып, сууруп, алардын өзүнчө портретин ачып, аларды өзүнчө даңазалап отурду. Булут каптады күндүзү нуруну. Сапарбек Касмамбетов 20-кылымдагы залкар манасчылар Саякбай, Мамбет, Шапактардын кебин угуп, айрымдарынын таалимин алып, андан кийинки манасчылардын мууну Шаабай, Каба, Уркаштар менен үзөңгүлөшчүрдү. Азыркы манасчылардын устат эле. Сапарова менен кошо бир эпохадагы манасчылар кетти да. Ошо кылымдын башында келген манасчылар Саякбайдан кийинки. Ошолордун баарынын эң акыркысы болчу да. Акыркы магикан эле. Бул киши өтө жакшы киши эле да. Бул улуу менен дагы, кичүү менен дагы бир туугандай мамиле кылчу. Абдан ушул мындай сапаттагы кишилер, мындай белгилүү кишилерде бул сапат болбойт, болсо да аз болот. Британдык айтылуу манас таануучу Артур Хатто Сапарбек манасчы чоң таасир калтырганын эскерген экен. Манас таануучулар Сапарбек Касмамбетовдун айтуусундагы Гүлчөронун үргөнч дайрасын кечкени тууралуу баянын манасчылык өнөрдүн туу чокусу деп баалаган. Эми спорт жаңылыктарын өтөлү. Премьер лигада 2-нчи орундагы Манчестер Сити бүгүн түнү Шеффилд Юнайтедди кабыл алат. Учурда алар башкы сапта келаткан Ливерпулдан 16 упай артта келатат. Шеффилдке 5-нчи орунду камсыздаш үчүн 1 упай жетпей турат. Ал эми Челси Арсеналды кабыл алып, бир нече апта мурда уткан лондондук атаандаштарынын үстүнөн жеңишке жетүүгө умтулат. Англия кубогу Манчестер Юнайтедке оюнчуларын көзөмөлдөбөгөнү үчүн айып пул салды. Жекшемби күнү команда Ливерпулга 2-0 эсебинде жеңилип жаткан учурда Юнайтеддин оюнчусу Роберто Фирминонун голун Ливерпулдун эсебине жазган калыстын чечимине каршы чыккан. Дарбазачы Давид де Хеяга ошол учурда эскертүү берилген экен. Австралиянын ачык чемпионатында дүйнөлүк номер 1 Рафаэль Надаль 2-нчи айланпага чыга алды. Өткөн жылы жеңилип калган финалист боливиялык Уго Делиенди 3 сетте катары менен утту. Аялдар арасында 5-нчи категориядагы Каролина Плишкова Кэти Бултерди жеңди. Чоң шлем мелдешинин 5 жолку чемпиону Мария Шарапова болсо, Донна Векичке утулгандыктан алдыңкы 350 теннисчинин катарына кошулбай калышы да мүмкүн. Берүүбүздүн аягында эң көп санда чогулган эгиздерди көрсөтө кетели. Шри-Ланкада эгиздердин саны боюнча дүйнөлүк рекордду жаңылоо чакырыгын колдоп, миңдеген эгиздер чогулду. Уюштуруучулардын билдиришинче, жаңы рекорд орнотулганы менен стадиондогу адамдардын өтө көптүгүнүн алардын аракети эске алынбай калышы да мүмкүн. Мурунку рекорд 1999 жылы Тайванда орнотулган экен. Анда 400 миңге чукул эгиздер чогулган. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Кыргыз Чекит.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да уга аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз Чекитте издеңиз. Берүүнү жыйынтыктайбыз. Санал Барган, Нияз Ашматов, кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.